жарыктарына болгон даярдык быйыл башка жылдарга салыштырмалуу өзгөчө. Бишкек шаарын жаңы жылга карата кооздоо иштери декабрдын 10-дорунда эле башталган. Биздин тартуучу топ Ала Тоо аянтында жайгашкан жаңы жылдык палатыны кооздоо иштерине күбө болуп келдик. Кооздогондо өтө деле кыйынчылык деле жок. Болгону мындай снежинкалардын ортолорун туура табыш керек. Мындай туралап тагыш керек болгону, ошол эле кыйынчылыкты кыйлбаса калган кыйынчылык деле жок катуу. Палатыны жасалгалоо иштери Бишкек шаарындагы муниципалдык жарыктандыруу кызматына жүктөлгөн. Андан сырткары аларга 10го жакын тазалык кызматкерлери жардам беришти. Азыр эмне кылып атасыз? Азыр оюнчук байлап, оюнчук илеп атабыз. Сиздердин кандай жумуштар мойнуңуздарга жүктөлгөн? Оюнчук илмей, анан бул ёлканы тургузмай каркасын. Анан веткаларын илмей, бизге жумуш ошол. Жаңы жылдык палатынын узундугу 27 метр, ал эми диаметри 12 метрди түзөт. Эгерде аба ырайы бузулуп, катуу шамал кулатып кетпесин деп, палатынын алды жагын 25 тонналык бетон менен куюшкан. Биздин сел багына, ынтымак багына дагы 12 метрлик балаты коюлуп бүттү, жаркырап жайнап калды. Андан сырткары ар бир акимчиликтин жанында коюлат, филармониянын жанында коюлду. Аларды бүтүрүп койдук. Андан кийин дагы бир кичинекей жаңылыгыбыз бар. Бул Курманжандын аткан Айкелдин душундагы аянтчасында баягы чет өлкөнүкүдөй жаңы жылдык жарманкени ачкантабыз. Ошол Бублик компаниясы бизге сунуштады, жакшынакай сунуштарды берип, алар менен биргелешип, баягы кадимкидей аянтка келип эс алуучулар болсо, баягы ызык чай, ызык кофе, ызык шоколад, анан кийин ызык глинтвейн ичкенге ошол шарттарды түзүүдөбүз. Жыйырма 27 метрлик палатыны кооздоо да өзүнчө бир чоң түйшүк. Жумушчулар эртеден кечке сууктун күнүнө карабай палатыны кооздоого жапа-тырмак киришип иштеп жатышты. Бул эми кыйынчылыктар көнүмүш адат болуп калды. Күнүгө ушул жаңы жылды коштойбуз деп Кыргызстанга ушул суугуна карабай. Дагы Кудайга шүгүр быйылкы жылы күн жылуураак. Мындан музда суук катуу чилдеде да иштечүбүз. Бир күндө канча объектини бүтөсүз? Бир күндө объекти бул жерде кандай саналат билбейм, просто колубуздан келсе түнкү саат 12, 1, 2, 3кө чейин иштеп атабыз. Шаарыбыздын тургундары үчүн жана ошондой эле шаарыбызга келген коноктор үчүн Бишкек шаарындагы муниципалдык жарык берүү кызматкерлери жана ошондой эле тазалыктын кызматкерлери менен бирдикте мына ушундай кооптуу абалга карабай иш алып барып жаткан кызматкерлерге ыраазычылыгыбызды билдирсек болчудай.